Лейлек жана Баткен районунун тургундарынын 170 миң сом акчасын алдамчылык менен өзүнө ыйгарып алган 20 жаштагы шектүү кармалды. Чүй облусундагы Москва районунун тургуну телефон аркылуу өзүн жакын тууган экенин айтып, тез арада акча салуусун суранат. Ага ишенген жабырлануучулар акчасын алдыргандан кийин гана алданганын билишет. Учурда бул шектүү кармалып тергөө иштери жүрүп жатат. Мурда сот жообуна тартылган жаран аныкталды. Азыркы учурда ыкчам тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Бул мындан сырткардагы жабырланган адамдарды таап бул кылмыштын дагы башка кылмыштар жасаш мүмкүндүгү боюнча ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кармалган шектүүнүн торуна Баткен районунун чек арадагы Самаркандек айылынын тургуну Айгүл Алдированын үй бүлөсү да кабылган. Пенсиясынан топтолгон 120 миң сом каражатын бир заматта эле алдырып коюшканын байкабай да калышкан. Шылуундар өз ишинин адиси болгондуктан мурда кийин мындай окуяга кабылбаган адам оңой эле алданып калат. Ата кандай жакшысыз, мен сиздин күйөө балаңыз болом деп, канча акчаңыз бар десе 120 миң деп ошентип айткандан 70 миңди азырынча бериң деген балам алып чыгып атасынан сурап таксиден салып берген. Гемодиализге ошол убакта жөнөп турат эле 9:30 маршрут менен барып атасыны гемодиализге жаткырып коюп терминалга барып ошо 50 миңди дагы кайра салып берген. Милиция кызматкерлери Баткен облусунун аймагында телефон аркылуу чалып алдамчылык иштери буга чейин катталбаганын айтат. Мындан улам калк арасында түшүндүрүү иш-чаралары башталган. 50 миң сом акчасын алдырган Лейлек районунун тургуну да милицияга кайрылып 5 март күнү алданганын билдирген. Ушундай фактылардын алдын алуу боюнча атайын операциялар уюштурулуп, анан жерлерде жергиликтүү милиция кызматкерлери тарабынан, аймактык тескөөчүлөр тарабынан жеке жарандарга эскертүүлөр берилип атат, айтылып атат. Ошо жогорудагы көрүнүштөргө жол бербөө жактарычы. Айгүл Алдирова 10 жылдан бери бөйрөк оорусуна байланыштуу гемодиализге каттап жүргөн жолдошунун аянычтуу тагдырына карабай, колундагы акчасын алдап алган шылуундардан бардык нерсени күтсө болот дейт. Андыктан ар бир адам өзүнө сак болуп, акча сурап ким чалбасын кылдат текшерип көрүшүн айтат. Жер жүзүндө жакшы дагы жаман дагы бар экен, жакшыга жанаш, жаманга адаш дегендей. Ушундай адамдар, алдамчы адамдар кечинде же эрте менен чыгышат экен. Ошондо дагы мен балам уйкусурап турган, алданып калды да. Сен жакының боломун, жездең болом, же балаң болом деп суант этет экен. Ошо жездең, күйөө балаң болом дегенде жакындарыңыздар менен ал байланышып туруп, андан кийин иш кылыңыздар. Быйылкы жылы эле Баткен облусунун аймагында жогорудагыдай алдамчылык фактылары 3 ирет кайталанган. Кылмышка шектүүлөрдүн бети ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Өткөн жылы бир да факты катталбагандыгын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.